Министрлер кабинетінің төрағасы Улукбек Марипов, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының жардамчысы, Біріккен Ұлттар Ұйымының өніктіру программасының Европа жана КМШ өлкөлөрү боюнча аймактык бюросунун директору Мириана Сполярич Эггер менен жолугушту. Министрлер кабинетinin башчысы белгилегендей, Кыргызстан Біріккен Ұлттар Ұйымының өнүктүрүү программасы менен кызматташууга өзгөчө маани берет. Министрлер кабинети Біріккен Ұлттар Ұйымының өнүктүрүү программасына ар тараптуу жардам көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирет. Биз өз ара кызыкчылык туудурган бардык маселелер боюнча биргелешип иш жүргүзүүгө ниеттенүүдөбүз, деди ал. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы окуялардын кесепеттерин жоюу боюнча мындан аркы кызматташуу маселелери көтөрүлдү. Улукбек Марипов Баткен облусунун чек ара конуштарын өнүктүрүү жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Министрлер кабинетинин башчысы жолугушуунун жүрүшүндө климаттын өзгөрүшү жана мөңгүлөрдү сактоо маселесин козгоду. Мириана Сполярич Эггер айым болсо өз кезегинде Кыргыз Республикасына калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча институттарды өркүндөтүү, жашыл экономиканы өнүктүрүү, санариптик трансформация өнүктүрүү боюнча долбоорлорду каржылоо, анын ичинде адам укугун камсыздоо жаатындагы социалдык институттарды өнүктүрүү маселесинде көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган багыттар боюнча жемиштүү кызматташууну мындан ары өнүктүрүүгө даярдыгын билдирди.